Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, амансыңарбы? Эми YouTube кайрылуу жасабай коюнга туура келбей атат. Ага жүрөктөгү абийда туура келбей атат. Биздин урматтуу генералыбыз Ташиев Камчы Кыдыршаевичке Кыргызстанга бир иш жасабаган инсандар чыгып, журналисттерге интервью берип, Бакиров Өмүрбек, Бекназаров, Айжигитов, Адлет Айтикеев, мен шуларды мен түшүнбөйм да, эмне иш жасады Кыргызстан үчүн? Эмне иш кылды ушулар Кыргызстанга? Баткенде тажик, өзбек, тажик, кыргыз урушунда, Коголаң урушунда Ташиевден башка ким турду ошол жерде? Дух болуп солдаттарга. Ушулар барды, ушу Бекназаровдор, ушу Бакировдор, ушул Айжигитов, Айтикеевке окшогондор бардыбы? Кадам басып барган эмес. Чек ара чечилип атканда 2010-жылы улуттар аралык уруш чыкканда ушул Ташиев Камчы Кыдыршаевич өзбек туугандарга дагы барып, кыргыз туугандар менен да сүйлөшүп, ымалага келтирип, эртеге тынчтыкты алып келген ушу Ташиев Камчы Кыдыршаевич болгон. Бунун карапайым эл бардыгы жакшы билет. Карапайым эл буну колдоп алат. Колдойт учурда колдоп алат. Колдоп келген буга чейин. 2000-жылдан бери Ташиев Камчы Кыдыршаевич 7-синдерге жардам берип, мечит салып, жол салып, спорт комплекс салып, үй жокторго үй салып берип, карапайым элге жардам берип келген ушул күнгө чейин. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге отчет берейин деп чыктык. Сиздерден чогулган акча 200 000 сом болду. Азыркы учурда бизге дагы да акча каражаты керектелүүдө. Улуу Мухаммаддын чет өлкөдө 4-үнчү жолку операция жасатууга акча каражаты жетишсиз. $5000 каражаты керектелүүдө. Ушу кайдыгер карабастан улуу Мухаммаддын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү суранарым. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Баланын бир жери ооруса, иненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам азыркы учурда 4,5 жашта баса албайт. Тепкеде өзү басып баруусун каалайм мен. Акча жагынан жардам бере албасаңыздар дагы видеого лайк басып, таратып, жайылтып коюңуздар. Кайрымдуулук кылам деген инсандарга М-банк өзүмө тиешелүү кымбат кыйдып чыгат. Бул жерде мошенство жок. 3197 Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, Тинькофф жок. 3097 Нурбек Т деп чыгат. Өзүмдүн энем Россия өлкөсүндө жумуш кылып жүрөт. Сиздерден суранарым, ушул бул жагына дагы колдоо көрсөтүп, жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Аллах баарыңыздардан ыраазы болсун. Эч жерде иштебеген учурда дагы, мамлекет иште болбогон учурда дагы бул ушул иштерди жасаган. Буну президентибиз Садыр Нуркожоевич өтө жакшы билет. Мен ушу Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Ташиевичти 2010-жылы Аксыга барганда Ата журт мекенчилик партиясы менен. Мен ушул эки инсанды жүрөгүм менен колдогом, азырга чейин колдойм да. 2010 Ата журт болду, 2015 Республика Ата журт болду, 2020 мекенчилик болду. 2021 президенттикке барды Садыр Нуркожоевич, ошону колдодук. Мен эч бир жакка болбостон ушул күнгө чейин ушул эки инсанды колдоп келем да. Анан кийин президентибиз Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем да. Ушундагы Бекназаровго окшогон, Айжигитовго окшогон, Бакировго окшогон, Айтикеевге окшогондорго ушул Камчы Кыдыршаевич деп силетип, ушу коомчулукка жаман көрсөтүп, ушу сөздөрдү сүйлөп атат. Ушуларга бир чара көрүп койсоңуз жакшы болот эле. Бирок карапайым эл алардын сөзүнө ишенбейт. Аларды билебиз биз. Бардыгын ушу каралып аткандар бардыгы кимдер бул? Миллионерлер, баягы коррупционерлер, бийликтен кеткендер ушу Ташиев аркылуу. Ушулар каралатып, жаман көрсөтүп элге. Ташиевдин кылган кызматы өтө чоң. Өтө чоң. Буну балайбыз биз. Анан ар кандай байларды журналистти чакырып алып, подкастта соо берип, ар кандай туура келбеген суроолорду берип, Ташиевдин абийирине шек келтирип атасыңар. Кудай бар. Кудай бар. Эртеңки күнү
Ташип дагы ушундай азыр кара булут айланып турат Ташиптерге. Ташиптерден дагы неме кетет, булут кетет, кара булут. Буларга да күн тиет. Күн тигенде дагы катуу тиет. Мен 2017-жылы Садым Нуркожоевич тиги келип атканда 25 мартта биз митингге барганбыз. Ошондо ушунчо бийликтин немесин көргөндө мен ашын айткан элем. Кудай кааласа Жапаровторго дагы бийлик келет. Бийлик келгенде дагы катуу келет. Күн тиет, күн тигенде катуу тиет деп мен ошондой айткан элем да. Күн тийди. 4 тарабан тийди Садыр Нуркожоевичтерге. Азыр ушул күн эртең Ташиптерге да тийиши мүмкүн. Тиет. Бул элдин каалоосу, элдин немеси ушундай. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизди 2019-жылы апрелдин 28-29, 33 күн митингге чыгып, сизди актоо үчүн жаңы жагдайлар боюнча иш ачылганда биз ушул жерде турганбыз. 2020-жылы 2 март беле Удая митингиге барганмын өзүм балдар менен. 2017-жылы 25 мартта барганбыз. Анан кийин Ташип Камчыбек Кыдыршаевич ушундай бир Кыргызстан үчүн күйбөгөн инсандар, Кыргызстан үчүн бир иш жасабаган инсандар Ташип азылып атса, чекеде карап турганга туура келбеди. Сиздер экөөңүздөр Ташип Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевич менен экөөңөр бир инсан деп эсептейм. Себеби сизди камалып жатканыңызда да бир жаныңызда Ташип эле калган. Башка эч ким калган. Азыр жаныңызда тургандардын бири да жок болгон. Бир Ташип болгон. Ташип сиздин ысыңызга, сууңузга күйгөн Ташип болгон. Бирок азыркы күндө Ташиптерге мындай каралоолуу болуп атканда сиз жөн карап отурганыңыз менге мындай туура келбей атат да. Мен эле эмес, мындай карапайым элге да ар кандай суроолор жаратып атат да. Ошолго байланыштуу урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздердин сураныч карапайым инсан катары. Ошол Ташипти каралап аткан инсандарга кичине бир чектөө киргизип, кичине бир мыйзам чегинде жоопко тартып, мындай кылып койсоңуздар жакшы болот эле. Карапайым эл дагы сизге дагы ишеним артып калмак. Себеби Ташиптин ушунга чейинки кылган кызматы, 5 жыл ичиндеги күнү түнү кылган кызматы дана көрүнүп турат, кандай ишти жасаганын. Могу сүйлөп аткандын бири дагы бир Кыргызстан үчүн иш жасаган эмес. Мен билбеймин. Адахан Кимсамаев да сүйлөп атат. Ал деле кыйратып бир иш жасаганын мен уккан эмесмин, билбейм кандай болгонун. Ошого мындагыл Ташипти Садыр Нуркожоевич экөөңүздөр мен колдоп келгем ушул күнгө чейин, 2010-дон баштап. Дагы колдойбуз, Кудай кааласа насип кылсын иншаллах. Ташипти каралап аткандарга кичине бир чара көрүп койсоңуз жакшы болот эле. Сизден сураныч.